Салам алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бул видео күн электростанциясы жөнүндө болмокчу. Азыр Борбору калаада Аянт тарапта жүрөбүз. Бул жерге 3 киловаттка ылайыкталган күн электростанциясын орнотуп бүттүк. Процесстерин да көрсөтүп бермекчимин. Анан TikTokко, Instagramга да жүктөп атпаймынбы? Мына ушул Instagram менен да кирсеңиздер болот. Ал жерде элдер кээ бирөө жасап атат да, бул кымбат, анан болбогон оокат экен депчи, кечинде иштебейт экен деп мындай бир аз түшүнүктөр аз болуп атат. Анан ошону болсо биз жалпак тилде колдон келишинче түшүндүрүп айтып берип баштадык. Мисалы күндүз эле иштейт экен, анан кечинде кереги жок экен, бул кымбат экен депчи, туура кымбат болуп атат азыр тапта. Азыр электроэнергиянын баасы бизде арзан, бирок 5 жылдын ичинде бара инфляция да болуп атат. Анан электроэнергияга болгон баа дагы өсөт да, бул нерсечи. Анан кээ бирөөсү айтып атат, актабайт экен 10 жылда, 15 жылда депчи. 15 жылга чейин электроэнергиянын баасы аябай өсөт да. Ошол убакка инфляция болот. Анан бул сөзсүз түрдө актайт деген нерсе эмес, бул көз карандысыздык деп койсок болот. Свет өчүп калса, сенде свет такыр өчпөйт. Ошондойду билдирет да. Бул кечинде аккумуляторлорду дагы коюп, такай свет болгудай кылып дагы жасап койсо болот. Достор, эми баштай берели. Бул үйдүн трансформатору күйүп кетиптир. Анан шарттуу түрдө тез убакытта коюш керек болду. Эси ошентип кайрылганына. Панелдердин баарын кошуп бүттүк. Чубалгылардын баарын тарттык. Мынакей үйдүн капталы менен. Эми ошонун баарын алып барып туруп подвал жакка түшүргөнбүз. Анан ал жерден мээсин коштук. Инверторду коштук. Аккумуляторларды коштук. Ошонун баарын эми сиздерге көрсөтүп түшүндүрүп берейин. Так, анакей ушундай жердин астындагы бөлмө. Мурда эски ушундай тынбай сайгыз учурундагы система болчу экен. Трансформатор күйүп кеткенден кийин электроэнергия жок болуп отуруп калышыптыр. Газ да иштебейчи. Үшүп атабыз дегенден тез арада коюп бердик. Азыр мына газдын үнүн уксаңыздар, иштеп атат. Эми бул жерде биз койгон система, бул күн электростанциясы 3 киловаттка ылайыкталган. Ошол жерге орноштуруп бердик. Азыр ички светтерин кошуп баштадык. Бул жерде болсо мынакей аккумуляторлор иштеп атат күндөн. Канакей азыр кошкондон кийин кубаттуулук билинет. Мына сыртка берилип аткан вольт 230 вольт берилип атат да. Ошо менен мынакей газ иштеп атат. Бул жердеги свет дагы күйүп атат. Азыр болсо эми үйдүн ички светтерин электроэнергиясын кошобуз. Анан нагрузканы дагы текшеребиз. Электр кубатын көбөйтүп атабыз азыр. Билели депчи. Мынакей коштук. Азыр текшеребиз канчадан жеп атат депчи. Эми бул лампалар анча деле жебейт. Азыр текшерели. Кухня дагы кошулду. Мынакей кухнянын ичи бүт бара азыр күндөн келген энергия менен камсыз болуп жатат. Так, эми гана карайлы.
ошондо 1,5 чукул киловатт электр энергия сыртка чыгарып берип атат. Output деп жазылып туруп атпайбы? Бул өзү 3 киловаттка ылайыкталган инвертор. Анан мынакей load деген жери жарымында жүк бар деп койсок болот да. Жарымын жүктөдү. Жарымында кубаттуулугу жарымына жетти деген сыяктуу болуп койсок да болот. Мынакей жана лампалардын баарын күйгүзүп, андан тышкары ушул газдан алынып жаткан электр энергияда бул газ 150 ваттык экен да, 150 ваттан жейт экен. Эми кандай? Жалпак тил менен айтканда инвертор 3 киловаттка ылайыкташылып атпайбы? 3 киловаттан ашык кубат бербеш керек да. Мисалы, эгерде 5 киловатт колдонуп калсаңыз, 5 киловатты көтөрө албайт инверторчу. Ушуга 3 киловаттка эсептеп, анан электр энергияны колдонуу керек. Мисалы, жанагындай нан бышыргыч, же болбосо пылесостор күчтүүчү, же болбосо жанагындай тендер, ошолорду кошуп ийбеш керек деген кеп да. Мунун баары эсеп-кысап менен, мисалы, ээси жарыктандырууга жана мисалы бойлер, ошого ал бойлер 1,5 киловатт экен, ошону иштеткенге гана деп эсептелип анан жасалды да. Ошондой эле экинчи тарабы болсо бюджет, акча каражат. Эгерде мисалы күчтүүрөөк койсо 10 киловаттка, анда кенен колдоно берсе болот да. 10 киловатт кубат, мисалы панелдерден келген жана 10 киловатт инвертор. Ошол 10 киловатт кубаттуулукту көтөрө алган инвертор керек. Көп киши сурай берет экен, бул кышында кандай болот депчи. Кышкы мезгилде албай калбайбы депчи. Жок, бул ал жака такыр тиешеси жок да. Бул деген күн тийиш керек бугачы. Анан кыйгачтык жакшы жайгашыш керек да. Эгерде жакшы кыйгач болсо, мындай күнгө даана дал келе турган болсо, жайкысын кышкысын айырмасы жок да. Кышкысын күн азыраак болуп калат, жайкысын болсо күн көбүрөөк болот. Ошол себептен электр энергияны күндөн көбүрөөк алганга мүмкүнчүлүк болот да. Дагы бир айта кетчү нерсе, азырынча биз буйрутма аркылуу гана алып келип жатабыз. Кытайдан буйрутма берип, өзүбүздүн офисибизди ача элекпиз. Эми жаңыдан мен баштап келатам да ушунучу. Анан буюрса офисибизди ачканга аракет жасайбыз. Бул жерге да каражат, ушундай маселелер болуп атат. Эми бул чоң инвестиция керек, чоң долбоор деп койсом болот. Буюрса анын баарын кадам менен жасап кете берүүгө аракет жасайм. Бул жерде сиздердин да колдооңуздар керек. Товарларды баягы колдо болгудай кылыпчы, в наличии деп коет го орусча. Ошондой жасаганга аракет жасайбыз. Азырынча болсо буйрутма аркылуу гана болуп атат. Достор, бир нерсени айта кетейин. Бул күн электростанциялары дагы бөлүнөт. Автономдуу, такыр эле өкмөттүн свети кереги жок иштеген системалар болот. Анан өкмөттүн свети менен гана иштеген системалар болот. И гибрид системалар болот да. Ошонун баарын бириктирген. Биз азыр ушул жерге гибрид инверторун койдук. Өкмөттүн светинен дагы ала алабыз, панелдерден дагы ала алабыз, анан аккумуляторлордон дагы ала алабыз да. Баарын чогултуп иштеген система. Анан вольттор менен, мисалы 24 вольттук система, 48 вольттук система, биз койгон 24 вольттук система да. 48 вольттук менен 24 вольттук система чогуу аралашып иштебейт. Экинчи маселе болсо, бул кечкисин кандай болуп калат, өчүп калабы, бул күндүзгүсүн эле иштесе, кечкисин иштебесе кереги жок экен деген сыяктуу да комментарийлерди көрүп калдым TikToктон. Ал маселе мындай: эгерде гибрид инвертору коюлса, күндүзгүсүн автоматтык түрдө ошол инвертордон настройкалап койсо болот. Анан кечки маалда аккумулятордон электр энергия алгыдай кылып жасап койсо болот. Ошондо настройка берипчи.
андай да кылбай бул жерде эми бюджетте акчасы көп болуп калышы мүмкүн аккумулятор менен кошочу. Себеби дегенде биз бул жерге азыр арзаныраак кылып гель аккумуляторлорун койдук эми бюджетке жараша. Бирок литий ион аккумуляторлору коюлса анда кымбатыраак болуп калат. Аккумулятору жок эле мисалы күндүзгүсүн иштеп күн баткандан кийин кайра өкмөттүн тогуна кошулуп кетем деген болсоңуз анда арзаныраак болот да. Мисалы күн батар менен гибрид инвертору автоматтык түрдө сизди өкмөттүн тогуна которуп кетет да өзү эле. Себеби дегенде күндөн электр энергия келбей калат. Мына ушундай иштесе болот да. Эгерде сиздики система мисалы автономдуу болуп калса, өкмөттүн тогуна кошула албай турганчы, анда эгерде аккумулятор коюлбаса, күндөн алгандан кийин, күн батып кеткенден кийин өчүп калат. Автономдук системага сөзсүз түрдө аккумуляторлор керектелет да. Мына ушундай болуп бөлүнөт. Жөн эле панелдерди тизип гибрид инверторун кошуп эле же болбосо сетевой деп коет, ошондой эле гибрид эмес да, жалаң эле өкмөттүн тогу менен иштей турган инвертор болсо, анда ал арзаныраак да болот. Панелдерди эле кошуп коесуз, болду, анан өкмөттүн тогу менен кошо эле иштей берет дегенди билдирет. Менин оюмча түшүндүрө алсам өзүмө дагы ыраазымын дегендей. Суроолор болсо комментарийлерге жазыңыздар. Видео менен башкалар менен бөлүшүңүздөр. Сиздерден лайк. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.